Кутмандуу таң, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга салам айткан Кел чай ичели программасы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эшиктеги аба ырайы жылуу кийин үйдө отур жана ысык чайдан иштеген бир аба ырайы болуп атат окшойт. Эшикте жаан ушунчалык жаап атат. Көчөдө жүргөндөр болсо, анда айла жок, жаанда калдыңыздар, үйдө отургандар болсо жакшы күн каалайбыз. Биз сыяктуу жумушта отургандар бар болсо, анда айла жок, иштеш керек болот. Жаандагы эң жакшы бир нерселерди тартуулай кетсин дейли. Айта кетүүчү нерсе, мен дагы жумушта отуруп, ысык чайдан ичип, бир күч топтоп атам десем болот. Анткени биздин эң жакшы көргөн чайыбыз бул Пиала Голд. Жана айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү. Пиала Голд керектөөчүлөр менен биргеликте иштелип чыккан чайдын чыныгы, баалоочулар үчүн алтын стандарт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Аны эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү уланталы. Кел чай ичели программасы көрүп жатканыңыздар. Ал эми биздин студиябызга кирип келген коногубуз бар. Бизде ырчы аккордеонист Бактияр Тургунбаев. Кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Кандайсыз? Бир аз кечигип калдыңыз. Эмне болду? Эртең менен эрте эле турасызбы? Эрте эле тургам, жолдум. Тыгын болуп калды. Келиңиз, анда биз сиз менен мына ушундай ысык чайдан ичип, маегибизди уланталы. Келиңиз, биздин программабыздын демөөрчүсү Пиала Голд. Пиала Голдтун ысык жана даамдуу чайларынан ичели дагы анан маек кылалы. Келиңиз, эмне жаңылык болуп жатат? Эмне иштер менен алек болуп жүрөсүз? Ушулар менен бөлүшүп кетиңиз. Азыркы учурда ошо окуп аткам. Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык окуу жайда биринчи курста окуп атам. Ошол аккордеонду жаңыдан үйрөнүп биртке эмгектенип келатабыз. Жакшы, негизи бул музыкалык чойрогу мурдатан шык бар беле же кийин эле ойгондо бул нерсе? Мурдатан эле кичик кезде ушул айылдан үйрөнгөм биртке аккордеон черткенди. Кимден? Айылдан Исаев Турсунбек деген агайым бар болчу, ошо ат башыда. Ошол жактан музыкалык школду бүткөм. Анан бияка келип тапшырдым. Ошол жаш кезден эле музыкага кызыгып, ошол музыкант болом деген ой тилек, максаттар бар болчу. Жакшы. Келиңиз, анда биздин көрүүчүлөргө сиз менен кененирээк таанышалы. Каяктан болосуз? Кайсыл жерде туулгансыз? Мен өзүм Нарын областына караштуу Ат башы районунун Ачагайың айылынан болом. Үйдүн улуусумун. Иним бар, эки-бир тууганбыз. Үйдө ким таланттуу, ким музыкага жакын? Чоң апам ырдайт. Чоң апаңыз? Чоң апам. Чоң апаңыз бар да? Бар, чоң атам. Демек, жакшылыктарда, тойлордо апаңызды биринчи коюшат экен алдыга, Мисалы, ошол айыл жергесинде өзгөчө жакшылыктар болгондо, апалар же жеңилер келиңиздер, ырдап койгула, эми бир шиңгилдеп анан. Ошондой ырдаган апаларды, жеңилерди алдыга салышат эмеспи? Анан чоң апаңыз ырдап бүткөндөн кийин сизди чакырышат. Чоң апам ырдайт, андан ырдайбыз. Бактияр, келиңиз, биздин эфир аябай мындай, кандай десек, ээн эркин, ачылыңыз, уялбаңыз, же уйку ачылбайт абы? Жок. Ачылды, чайдан ичебиз. Жакшы сүйлөп, ачылып отуруңуз, толкунданып атат окшойсуз, толкунданбаңыз. Келиңиз, анда сизди толкундантпай ырдаталычы биринчи эле. Кандай чыгарманы аткарып бересиз аккордеон менен? Ошо жалпы апаларга арнап экен мен байлыгым менен чыгарманы аткарып коеюн. Аны эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге Бактияр бардык апалар үчүн сонун чыгарманы аткарып берсин. Апалар бар, биз бактылуу, сиздер бар, биз бул дүйнөдөгү бардык жакшы нерсенин бардыгын өзүбүзгө баягы алып алгандай эле сезилет. Демек, апалар бар болуңуздар дейли.
жырлап сыйлап келип ак сүттү ак таш кыйын го ушулар сизге энекем менин байлыгым кечпеңиз суусун кайгынын алып барам сизге ак жолуп колума тийсе айлыгым колума тийсе айлыгым өмүрүдүн гүлү солбосун өкүнүч күндөр болбосун өзгөлөр капа болсо да апа кем капа болбосун апаңыздай болбосун энекем менин байлыгым кечпеңиз суусун кайгынын алып барам сизге ак жолу колума тийсе айлыгым колума тийсе айлыгым энекем менин байлыгым. Сонун чыгарма энекелерибиз биздин байлыгыбыз. Азыр сиз ырдап отурсаңыз, мен дагы апамды эстеп кеттим, аябай сагынып кеттим чындыгында. Апаларыбыз бар болуңуздар дейли. Ал эми азыр болсо биз бир аздан кийин дагы ушундай сонун чыгармаларды аткарып бергенге аракет кылабыз. Бактиярдын аткаруусун ал эми азыр болсо лайфхак көрүп келели. Анда мен урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай лайфхактарды үйдөн жасаңыздар, караңыздар. Сонун гүлдөрдү салып коюшту дагы, илип коюшту. Ал эми биз болсо маегибизди уланталы. Жогоруда биз Бактиярды сонун чыгарманы аткартып өттүк. Бактияр өзү жай сүйлөгөнү менен ырдаганда катуу ырдайт турбайсызбы? Жөн эле сүйлөп атат окшойсуз. Келиңиз, анда Бактияр окуган жериңиз туурасында сөз кылалычы. Студенттик күндөр башталып, биринчи курс аягына чыгып аткан экен, Кандай болуп атат? Негизи студент болгон жактыбы же мектепте окуп эле апаңыздын жанында жүргөн жакшы беле? Студент болгон жакты, өзүнчө бир кандайдыр өзүнүн немелери бар экен. Студенттер менен жүрүп, баардыгын үйрөнүп, мындай өзүңөн улуу, кичүү баардыгын билип калат экенсиң. Мамиле кургандай, Апаларыңыз ат башыда да, Ооба, onlar ат башыда. Энеңиз демек сизден кичүү болсалар ал деле айылда болсо керек. Айылда окуп атат азыр. Алда музыкага жакынбы? Жок. Музыкага жакын эмес. Азыркы учурда мисалы ошол музыкалык мектептерде дейли, же болбосо ошол эле институттарда, университеттерде окуганын баары эле ырдап, ошол эле инструменттерди четкендин көпчүлүгү тойлордо кызмат кылышат да. Сиз да чыгып атасызбы? Ооба, тойлорго Казакстандан эми чыгып келатабыз. Тойго барып кызмат кылган кандай экен? Башында биртке сүрдөп атканбыз, уялып, азыр болсо биртке такшы алып көнүп калдык. Тойго көнүп келаткан экенсиз, эми эфирлерге көнүшүбүз керек экен. Айта кетүүчү нерсе, Бактияр бүгүн эфирге биринчи жолу чыгып атканын айтып өттү. Бактияр, демек тушоңузду кесип атыптырбыз биз, Мындан ары ийгиликтерди каалайбыз. Мисалы, кыргыз элинде эң сонун чыгармаларды аткарган аткаруучу катары кийин мисалы сиз жылдыз болуп кеткенде дейли, бизге биринчи келди эле деп эстеп калалы. Анда эмесе дагы чыгарма аткаралыбы? Эмне кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Сен анда Аскат Мусабековдун Кара кыз аттуу чыгармасын аткарып коеюн. Кайсыл чыгарманы? Кара кыз. Анда азыр биз бир аздан кийин аткаралы, ага чейин бир-эки суроо берип алайынчы. Колуңузга кармап эле турсаңыз болот. Негизи аккордеонду үйрөнүү оңойбу? Жок, татаал эле экен. Татаал. Мисалы, үйрөткөн адамдан көз карандыбы же адамда өзүндө бир дээр болуш керекпи? Өзүндө ошо дээр болсо батыраак үйрөнөт го. Үйрөткөн адамды кыйнаган жоксузбу? Билбейм, аны өзү агай менен айтпаса. Кайсы агай сизге үйрөтүп атат? Азыркы учурда ошол Асанбек деген агай үйрөтүп атат колледжде.
ага чейин айтып өткөндөй Турсунбек деген агай менен үйрөнүп келген битке. Агайым өзү баянист, бияктан үйрөтүп аткан. Андан болсо аккордеонду үйрөнүп ошол жактан битке. Ал жерде аккордеонду үйрөнүп отуп эле инструменттерди, анан ырдаптагы вокалда чогуу алып бересиңерби? Вокалдан дагы фортепианодон, аккордеондон бүт үйрөтөт да. Демек, азыр эки инструментти ойноп аткан турасызбы? Азыр эки инструмент. Дагы бир күнү аккордеондон сырткары берки инструменттерди алып келип ойноп беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кел чай ичели программасы. Бактиярды азыр бир канча көз ирмемдерден кийин сөз ырдатабыз. Сиз болсо бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Кайсыл бир учурларда сиздин балким суранган ырларыңызды аткартып берүүгө да аракет кылалы. Анда эмесе биз уланталыдагы жогоруда сиздерге сөз бергендей эле Карагыз деген чыгарманы бизге Бактияр аткарып берсин. Келиңиз анда. Sen apaman sensin Karagız. Karagız ayakçı Karagız. Al gündürdü kaydan tababız. Balalıktı abdan sarındım. Yürüçü gayra gülbü varabız. Ey yürüçü gayra gülbü varabız. Anda oynatmış, elin almay oyun oynatmış. Sen görürsün ata olsun da, may oğlu gay bir öp koy botmun. Karagız ayakçı Karagız, al gündürdü gaydan tabağız. Balalıktı abdan sarındım. Karagızım seni sağınam, ağardın mı azır bağından? Estem seni büzgünü qarab, betimdeki salgan tağınan. Karagız ayakçı Karagız, al gündürdü kaydan tababız. Balalıktı abdan sağındım, Jürüçü gayra gölgü barabız. Ey jürüçü gayra gölgü barabız. Jürüçü gayra gölgü barabız. Жалпы Карагыздарга арналды бул чыгармам. Негизи Карагыздын агынан эмес багынан деп айтылат эмеспи? Бактылуу болупсуң дейли бардыгы, анан жалпы эле Карагыздардын урматына болду. Карагыздар барбы жүрөгүңүздө? Карагыздар бар. Көппү? Көптөр эмес. Эки-үчөө деп кой. Азыр жүрөк аябай көптү сүйүп аткан мезгили го, Я Бактияр, кандай болуп атат бул жагы? Чынында эле сүйүүгө кабылып, баш айланып, кимдир бирөөнү үйүнө жеткирип, кечкесин ушундай учурлар болотса керек. Студент кезде болот го мындай? Андай деле аябай эстен таанып сүйүп көрүлөкмүн. Бирке үстүрдө деле карап жүргөндөр бар.
ошол окуп аткан жериңиздеби же кандай? Ошо окуп аткан жерде. Негизи эле кийин мисалы үйлөнгөндөн кийин ошол же келечекте дейли ошол жубайыңыз дейли чыгармачыл болгонун каалайсызбы? Ооба. Чыгармачыл болгонду каалайм. Экөөбүз бирге жүрсөк дайыма. Ырдап, тойлордо, концерттерде Ар дайым ырдап, тойлордо, концерттерде бар дайым чогуу жүрсөк. Бирок эми жакшы, эң сонун келиңиз анда сүйүү туурасында дагы бир чыгарма аткарып бериңизчи. Балким өзүңүз сур чыгарбайсызбы? Өзүм биртке обон чыгарып калабыз. Азанда сүйүү туурасында болсо. Жамиля деген. Жамиля. Карагыз. Анан Жамиля, анан кийинкиси дагы бир кыздарга, келиңиз. Билетелем жүрөктү баса, кымыздыктай болуп турарым. Байкамаксам болосуң эгер, карап койчу сенди сурарым. Сөзгө сөздү араңладым, о Жами сага арнап төрт саат турадым. Ой Жами угуп койчу махабатырды, сен үчүн деп ырдап турамын. Яңгыр жолдо араба айдап, о Жами жүрөк козгоп ырдап берейин. О Жами саманчынын жолун көрсөтүп, о Жами даниярың болоюн сенин, болоюн сенин. Шакегин барын байкамаксам болосуң эгер, карап койчу мага бир жаным. Себептен мен себеп табамын, бир күнү мен кирип барамын. Ой Жами жүрөктөгү болгон сырымды көздү жумуп айтып саламын. Яңгыр жолдо араба козгоп ырдап берейин. О Жами саманчынын жолун көрсөтүп, о Жами даниярың болоюн сенин, болоюн сенин. Бали, сонун аткаруу ал эми азыр болсо Жамиля деген кыздарга арналып өттү. Дегеле кыздардын баарына чыгармаларды аткарып аткан бул Бактияр. Ал эми азыр болсо биз кийинки рубрикабызды көрөлү, андан кийин дагы чыгармаларга кезек беребиз. Бактияр, сизге дароо эле суроо. Ашканада кандайсыз? Ашканада тамакты жакшы эле жейбиз. Жейсиз? Жасаганыңызчы? Жасаганыбы? Жасаган жагын анчайын деле жаза албайм мен, бирок битке жасайбыз. Картошка курганды билесиз? Ооба. Кадимки рошкелерди курганды билесиз? Аларды курабыз. Студент кезде көбүн эсе эмне жеп атасыздар азыр? Азыр ошол колледжден жейбиз, үйдө эле эжемдикинен негизи. Эжемдикинен эле тамактан. Демек жакшы эле тамактанат экенсиз да? Жакшы эле жейм деп коесуз го. Жакшы. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр бир аздан соң азыр музыкалык чыгарма, андан кийин жарнама, анан кайрадан биз Бактиярга кайтып келебиз дагы жакшы чыгармасын аткартып бергенге аракет кылалы. Бизден эч кайда алысабай туруңуздар, жаңы саатка кирип барабыз. Бардык биздин көрүүчүлөрдү чай ичип, биз менен бирге болуңуздар дейли көрүп жатканыңыздар. Кел чай ичели программасы.
Урматтуу көрүүчүлөр, Кел чай ичели программасынын демөөрчүсү Пиала Голд. Пиала Голд эң сонун кениялык чайларды айкалыштыруу үчүн дем берүүчү жыт, байдам жана идеалдуу түстү камтыйт. Чайыңыздар таттуу болсун. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд. Даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд. Түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Биздин студиябызда болсо жаш аткаруучу ырчы бизде Бактияр Тургунбаев бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Бактияр, эртең менен кандай турасыз? Эрте башталабы сабактар? Ооба, сабактар 7:30 башталат. Эртең менен 6:30 турабыз дайыма. Күнүгө? Күнүгө. Бүгүн барып эле коеюнчу деген ушулар болобу? Андайлар болот, бирок арасынан барабыз. Жакшы. Азыр биринчи курс, тилди угуп, жакшы окуп аткан мезгилде. Анда эмесе, ырчылыктан сырткары кандай өнөрүңүз бар? Ырчылыктан сырткары ушул ырчылык эле жагат. Ырчылыктан сырткары деле Устачылык деген жактары жокпу? Андай деле жок. Жакшы. Негизи сиз кичинеңизден бери ушул ырчы огум келет деп атпайсызбы? Анан эң алгач сизге бир мотивация берген, ушул ырчыдай ырчы болбосом кийин чоңойгондо деп көрүп алып, ошого суктанган учурлар ким болгон ал? Азыркы Кимди карап көбүрөөк ырчы болгуңуз келди эле? Негизи мурун ошол агайым үйгө келген бир 8-март майрам болуп, папамдар айышпаларга ушундай неме кылганда, үйдө ошондой болуп агайым келип ырдаганда, ошондо көрүп, ушундай аккордеон үйрөнөм деп, ошондо кызыгып пайдаланам. Ошо агайды окуп калгам. Демек бул айылда окуткан агайыңыз? Азыр болсо Майрамбек Осмонов, Абидин Темировдорду көрүп, ошолорду чертим эле аккордеондо. Алардын черткениндей, алардын аткаруусундай, алар ырдагандай. Келиңиз, анда балким ошол агаларыңыздын чыгармаларынан аткарып бересиз, же билбейсизби алардыкын? Билебиз. Анда кимди экен? Майрамбек Осмоновдун болгон жакшы деген чыгармасы. Сонун болот. Анда эмесе баарыңыздар билгендей эле, ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмоновдун сонун чыгармалары бар эмеспи? Ошолордун бирин азыр Бактияр бизге аткарып бергенге аракет кылсын. Саматы биздериң болгон жакшы, сагынган кучагың толгон жакшы, бактысыз турмушка басынганча, баалаган жанга жар болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөм азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөт, кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң көкөлөтөт. Сүйлөрү биздериң болгон жакшы, сүйүнүң сугуна тоңгон жакшы, сүйбөгөн бирөөгө кор болгончо, жакшыга жанашкан жолдор жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөм азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтөт, кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң көкөлөтөт, кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң көкөлөтөт. Мына ушундай аткаруу болду. Ал эми азыркы учурдагы аткарып жүргөн ырчылардан кимди баалап жүрөсүз? Азыркы учурда жаш ырчыларданбы же? Жаш ырчылардан, деги эле азыркы аткаруучулардан. Азыр Бек Борбиев агабыздын ырлары жагат.
Гүлжигит Садыбеков агабыздын ырларын ошо жакшы көрүп ырдап жүрөбүз. Жаш аткаруучуларданчы, мисалы, сиз аккордеон чертип, балким көбүн эсе элдик же болбосо мурда аткарылып жүргөн чыгармалардан аткарып аткандырсыз. Жаш баягы эстрада ырчыларынанчы кимди баалайсыз? Эстрада Нурлан Насип, Мирбек Атабеков, ушул агалар жазат. Жакшы. Дегеле азыркы учурда ыр жаздыруу, чыгармачылыкка аралашуу бул оор нерсе экенин түшүнүп баштасаңыз керек, ырдап койсо эле оңой сезилчү беле мурда? Ооба, мурун оңой сезилчү, азыр бияка келгенден кийин кандай экенин билип, кандай даярдаш керек, ошолордун баарын билип калдык. Келиңиз, ата-энеңиз жөнүндө сөз кылабыз. Алар айылда эмне менен алектенишет, эмне жумуш кылышат? Айылда дыйканчылык менен алектенишет. Ошол папам Жомошов Канатбек 1985-жылкы, мамам болсо Жапарова Изати 1988-жылкы. Ата-энеңиз жаш турбайбы, Сиз өзүңүз канчадасыз? Өзүм 16-дамын, 2006-жылкы. Атасы, апасы десем, аябай чоң кишилер элестетилип атса, 85-жылкылар турбайбы, папаңыз? Демек, быйыл 20 жылдык экен да? Ооба, быйыл 20 жылдык. Быйыл жогоруда айткандай эле 85-жылкылар 20 жылдык тосушат экен, ал эми 95-жылкылар 10 жылдык болуп калышыптыр, демек, кандай сонун. Анда эмесе, биз программабызды уланталы, кийинки рубрикабызды көрөбүз. Программабызды уланталы, ал эми Бактияр болсо азыр кийинки чыгармасын аткарам деп, ырлардын аркасынан ырларды аткаруудабыз, даярданууда жана кайсыл чыгарма? Азыркы учурда хит болуп аткан Бакырайымбы деген чыгарманы аткарып койдум. Бакырайым? Бакырайымбы. Бакырайымбы, макул, сонун болот. Антпеңиздейсиз жашырайынбы, акыйкат сөздөн катылайынбы, күн санап иштен сезимим оттой, күчөсө кантем басылайынбы, сызылбай ичтен батынайынбы, сырымдын айтып ачылайынбы. Sen turmuş kurup ketkenden beri kıynalıp жүрөм, bakırayınlı. Kıynalıp жүрөm, ay bakırayınlı. Armanға күбіт қошо турайынды, азапқа сүйіп достош турайынды. Баркыңа жетип, жебири сүй албай, башка өзүңө окшош турайынбы, сызылбай ичтен батынайынбы, сырымдын айтып ачылайынбы. Sen turmuş kurup ketkenden beri kıynalıp жүрөм, bakırayınbı. Kıynalıp жүрөm, ay bakırayınbı. Kıynalıp жүрөм, bakırayınbı. Чоң рахмат, Бактияр, сонун аткаруу болду. Дагы да болсо ийгилик каалайбыз сага. Дагы да болсо сонун чыгармаларды аткарып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүргөрүңүз эле. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде биринчи саатыбыздын коногу Бактияр Тургунбаев болду. Эми биз кийинки убакытта дагы сиздер менен коштошпойбуз, өзгөчө инсан менен маек кылабыз. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар.
Ана эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биз программабызды уланталы, Кел чай ичели программасы. Урматтуу көрүүчүлөр, айта кетүүчү нерсе, биздин бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Пиала Gold. Пиала Gold сиздин жөн эле ичип аткан суусундугуң эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү болуп калды. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Биз көрсөтүүбүздү уланталы. Мына ушул сонун чайдын үстүндө азыр биз маек курабыз. Бүгүн бизге өзгөчө инсан келди десек болот. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Өзгөчө көрүк Instagram тармагында, социалдык тармактарда сулуу айымды көп көрүп жүрөсүз дегендей, бизде коуч, психология жаатында көрөк жактан өзүн көрсөтүп айымдарга жардам берип келе жаткан сулуу болгон айым Айнура Сагынбаева бизде конокто. Кош келиңиз, Айнура эже. Саламатсызбы? Котмантаңыз менен сулуусуз ар дайым. Рахмат. Эртең менен эрте турат окшойсуз, мен байкаганыма караганда, анткени социалдык тармактарда эрте стористерди жүктөйсүз. Ооба, эрте турганга аракет кылам. Анткени күн аябай кыска. Баарын жетиш керек. Жалаң гана стористерди жүктөбөйм. Ошондой эле балдарымды жөнөтөм. Зарядка жасайм, ошондон еш үчүн эрте турам. Айтайын дегеним, баягы эрте турган адам ушул социалдык тармакка да жетишет болуш керек дейм. Келиңиз чайдан алыңыз, Пиала Goldтон чай ичип, маек үстүндө бололу. Негизи, азыркы учурда сизди көбүн эсе мен ушул Instagramдан көбүрөөк көрөм да, сиздичи. Анан жакында эле бир постуңузду окуп калдым. Сизди кимдир бирөөлөр туурап жатканы туурасында. Ар бир адам өзүңөр бир индивидуалдуу, өзгөчөсүңөр. Бирок мындай башка бирөөнү туурабасаңар деген сыяктуу мүнөздүү бир пост окуп калдым да. Чынында эле сиз сыяктуу контент жасап, сизге окшошоюн дегендер көп болот атабы? Жалаң гана мен эмес, негизи эле айымдар бири-бирин тураган жөнүндө жазгам да менчи. Ооба, мени да турашат, башкалар да турашат, бирок өзүнүн, мисалы, мен ошол постту сүрөттөр жөнүндө жазгам. Мисалы, жакында эле мен өзүмдөн распаковка личности деген бир адисти чыгарып келип, мен жөнүндө көп нерсени билдим. Менде кандай баалуулуктар бар экен. Эң чоң менин баалуулугум бул орусча айтканда свобода самовыражения деп коет да. Мындай өзүмдү башкаларга билдирүү эркиндигимби, билбейм, кыргызчасы кандай болот? Бирок мен эч бир мындай өзүм жөнүндө каалагандай айтып, оюмду билдирип, каалагандай жүргөнүм эч бир мындай чектөө жок да мага. Мен өзүмдү аябай эркин алып жүрөм. Бул үчүн дагы чындап айтканда эң чоң эрк керек. Көп айымдар мен азыр ошону түшүнүп аябай таң калып, мен дагы ой жүгүртүм өзгөртүп, көп айымдар туура эмес кабыл алат экен. Башкача ар бир айымда, көп айымда чектөө көп экен. Аябай мындай болбойт, бул мындай болсо бул вульгардуу болуп калат, бул мындай болсо уят болуп калат деген. Анан алардын көз карашы менен менин көз карашым таптакыр бөлөк экен да, ооба, таптакыр. Азыр билип мен таң калып атам. Анан мен өзүмдү социалдык тармакта алып жүргөнүм көп айымдарга түшүнүксүз. Мен эмне айткым келип атат буну менен, мен эмне көрсөткүм келет, бул уяттуу нерселерди кылып, анан уяттуу мынтип, тигинтип, мынтип. Мен эч качан түшүнбөйт. Эмне үчүн? Ал чектөөлөрдү алмайынча, өзүн ачмайынча, көпчүлүк ошондой болгусу келет, бирок боло албайт. Ичинде мындай чоң комплекстер отурат. Ошону көрөбастык аркылуу, мындай туура эмес деген отрицание аркылуу чыгарабыз да көбүнчө. Бул психологиялык жакта мен түшүнөм. Ошо анан жанагы башкаларды турап деп айтып атпаймынбы? Мен өзгөчөмүн. Менде эч ким боло албайт. Башка адам өзгөчө. Мисалы, мендей сүрөткө түшөм деп окшошпой калат. Же орустун блогерлерине окшоп кыргыздын блогерлери кийинет да. Мен байкайм жаш блогерлер. Оверсайз пиджактарды кийип, оверсайз стиль жарашпайт, кол бут кыска.
өзүнүн конституциясын билбейт, түзүлүшүн билбейт, архетиптерди билбейт. Анан окшоштуруп эле, о, мен аябай трендовый кийинем. Ошону айтканда мындай башкаларга турабагы, өзүңөрдүн индивидуалдуулугуңарды тапкыла. Эгерде силерге бирдеме жакпай атса, мени раздражает деп атса, анда эмне үчүн бул менин триггерим, бул триггер деп коет да, эмне үчүн триггер болуп атат? Демек, мен да ага ичимен тереңде тияка кирсе, окшошкум келип атат. Бирок окшошо албайм. Же өзүмдө жакпаган сапатым ошол адамда бар, мен аны көрүп алып дагы жактырбайм деп, мен дайыма ошентип ойлоном. Мына ушундай. Ушундан улам суроо жаралып атат да. Чынында эле биздин баягы каныбызга сиңип калган уят деген нерселер бар да. Бул нерсе менде да бар. Мисалы, мен дагы ачык кийинип эле ушундай бир нерселерди көрсөтө албайм да. Демек, бул комплекс. Бул нерсе сизде башынан эле бар беле? Же кийинчерээк ойгондубу, издендиңизби? Баягы ушинтип ээн эркин жүргөн нерсени? Менде башынан эле бар болчу эркиндик, бирок эми блог деген бул жөн эле сен өзүң жөнүндө эмне айткың келет. Мисалы, менин блогум бул менин өсүүмдү билдирет. Мен эгерде башынан барактасаңар менин блогумду, мен таптакыр бөлөк адам болчумун. Мындай барактап келсеңер, башына косметология жөнүндө айтып, тактар жөнүндө айтып, деген жөнүндө элдин баары ошого залипать этип кызыкчы. Андан кийин мен бизнес жөнүндө айтып баштадым. Мен өсүм ошондой болду да, бизнес. Андан кийин үй бүлөлүк кризиске малындым, андан кийин менде бунт болду, каршылык көрсөттүм мен. Өзүм ичимен бунт болду да. Мен ошол этапым жанагынтип чечинип, көрсөтүп, аял эркин, аял өзүн сүйүш керек. Мен өзүм менен өзүм сүйлөшкөн этапым ал. Керек болсо өзүмө өзүм бирдемени тастыктап, доказывать эткен этапым. Ал этаптан да өттүм. Мен көп нерсени түшүндүм, аз керек болсо элге түшүндүрүп атам. Азыр башка этап коюп атам. Элдер болсо бир тараптуу гана карайт экен да. Анан кыргызда чын эле ошондой экен. Жакшы сөз бар го, ичиңде эмне болсо ошону көрөсүң. Ичинде бок болсо бокту төгөсүң, бокту көрөсүң, ичиңде бал болсо балды төгөсүң, балды көрөсүң. Элдерде ошондой. Ким чечинди деп көрүп атса, демек анын өзүнүн ичинде уят болуп атам, мен мондай кылгым келип атат, өзгөчө жанагында төшөк маселеси деп коет. Ошондой өзүндө бар көйгөй. Кечки өзү ошону ойлоп жүрөт, ошон үчүн ошону көрөт. Ким сулуулукту көрсө, ал сулуулукка умтулат, сулуулукту көргүсү келет, тартылат ошого. Ал сулуулукту көрөт. Менин блогумду эле карап эле диагностика кылсаңар болот. Ичиңерде эмне бар? Ушул өсүүдө дагы алдыда бир келечекте башка бир нерселерди ойлонуп атасыз болуш керек, Дагы бир нерсени элге жеткирейин депчи. Алдыда эмнелерди пландап атасыз? Азыркы учурда мен гармонияга жеткен учурумда. Гармония. Менке азыр бүт сфераларымда гармония. Бизнес бар, жолдошум десе жолдошум бар, балдарым бар, кайын журтум бар, бир туугандарым бар, бүт барысы. Бирок азыр мен дагы башка этапты көздөп атам. Дайыма айтып келем, мен аял, кечээ эле сүйлөшкөнбүз ошол тууралуу кыздар менен. Аял акча табыш керек, финансылык жактан көз карандысыз болуш керек. Бирок акчаны жеңил тапканды билиш керек. Кыйналып, 24 саат иштеп, бир баланы бияка кармап, бир баланы бияка кармап, тердеп кургап, өзүн карабай эмес. Акчаны тапса дагы жеңил тапканды билиш керек. Өзүнүн гармониясынан чыкпай, баланстан чыкпай, жыргап, рахат алып акча тапканды билиш керек. Мен азыр ошол этапка жетишким келип атат да. Акырын отуруп, өзүмө жаккан нерсени гана кылып туруп, өзүмдүн бир материалдуу баалуулуктарым бар, ошого жетким келет. Эң сонун. Демек, иштейт десе эле тытына бербей, өзүнө бир жакшы нерселерди алып, ошону менен биргеликте акчаны алганды билип, өзүңөрдү анализдеп, мен азыр энергетикам кандай деңгээлде, энергиям барбы, жокпу? Энергиям жок, жөн эле коротуп берем. Биздин мындай да канчалык көп иштесең, ошончолук көп табасың. Жок. Канчалык акылың менен иштесең, ошончолук көп табасың. Азыр мисалы Айнура Сагынбаева акчаны кантип таап атат? Сүйлөп бериппи?
Азыр Айнура Сагынбаеванын бизнестери бар. Пластика хирургия тармактары бар, завод бар. Бир убакта тытынгам, албетте. Бирок кыздар айтат да, сиз ошол убакта тытынбасаңыз азыр мынтип отурбайт элеңиз деп. Бир чети турат, бир чети болсо мен канча убакытты өлтүрдүм да ошентип тытынып атып. Азыркы акылым болсо, мен ошол эле нерсени жеңил жасамакмын. Энергетикамды жоготпой, үй бүлөмдө мамилемди бузбай, ден соолугумду кетирбей, сулуулугумду кетирбей, бүт баарын үнөмдөп, анан жеңил тапканга аракет кылмакмын. Анан албетте азыр коучинг дагы акча алып келет, анча-мынча болсо дагы. Бирок негизги меники сауттуу бизнестерден түшөт да. Мына ушундай. Айнур эже, сиздин баягы маектеши отурганда өтө жай, жарымын менен сүйлөп жеткиргениңиз аябай жат да, мага эмнегедир. Бул нерсе баягы ар бир адамдын жеткирүү методикасы да болсо керек, Атайын ушундай кылып, жай жеткирип бергенге аракет кылайын дейсизби, же өзүңүз эле ушундай найзиксизби? Албетте мен өзүм үстүмөн иштедим. Илгерки постторумду эле карасаңыз, мен сүйлөгөнүм таптакыр бөлөкчө болчу. Адам өзгөчө айымдар өздөрүн көрбөйт сыртынан. Мен кыйынмын, мен акылдуумун, мен сулуумун, мен сонунмун деп ойлоп жүрөсүз. Бирок өзүңдү камерага тартып алып карасаң, өзүң уяласың көп нерселерди. Мен ошо коучингке жетип атканда, трансформация болуп атканда мен көп нерсе окудум. Аябай көп. Буну вербалика, невербалика деп коет. Үндүн чыгышы, отурганың, сүйлөгөнүң, жесттериң, бунун баары адамга таасир этет. Албетте бунун баарын изучать этип, окуп, анан мен өзүм образымды түзүп, анан ошол образдын үстүнөн аябай иштедим. Анан бул адатка айланып калды. Мен үйдө деле ушинтип отуруп, ушинтип сүйлөйм. Демек, мурда башкача сүйлөшчүсүз. Албетте. Мына ушундай өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп атып, демек жакшы нерселерге жетсе болот экен да. Анан контент үчүн канча убакыт бөлөсүз бир күнгө? Контент үчүн мен мурда көп бөлчүмүн. Азыр болсо, мындай да, блогерлер мындай болот. Блогерлерге охват керек, блогерлерге комментарий, лайк, подписчиктер келет, катталуучулар. Бул өзүнчө бир жумуш, Бул өзүнчө жумуш, анан мен алгач ошо таанымал болоюм деп аябай иштедим. Өзүмдүн максатыма жеттим десем болот. Таанымал болдум. Эми болсо мен эксперт катары, коуч катары өзүм блогумду башкача алып барып атам. Мага ошо билим керек адамдар келип атат. Жашоомду жакшыртайм, аялдык сапаттарымды ачайм, жолдошум менен жакшы мамиле кылайм, же турмушка чыгайм, үйрөнөйм деген айымдар көп келип атат. Ошон үчүн убактым бир аз азыраак болуп калды, бирок ошо блогтон рахат алганым көбүрөөк болуп калды. Жакшы. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Айнура Сагынбаева менен болуп аткан маекти көрүп жатасыздар жана өзгөчө бир сөздөрү менен айымдарга болгон сүйүүнү мына ушул жерден дагы көрүп калсаңыздар болот. Түз эфирде барыңыздарга жакшы күн каалайлы дагы. Азыр биз программабызды бир канча маегибизди бир канча убакыттан кийин улантабыз. Биз менен бирге болуп туруңуз дейли. Чай үстүндө биз менен бирге болуп аткан көрүүчүлөрүбүздү дагы бир жолу кутмандан каалап, күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн дейли. Кеттик алдыга. Көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, биз ысык чай, даамдуу чай, Пиала Голд мына ушул чай менен биздин маегибиз да кызуу жүрүүдө десек болот. Биз менен бирге болуп туруңуз. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Айнура Сагынбаева бизде коноктор, урматтуу көрүүчүлөр. Айнура эже, сизге мындай суроо. Акыркы мезгилдерде ушул психология жаатында да көп изденип, керек болсо башкаларга үйрөтүп, айтып берип жатасыз дегенде, анан негизги маселе айымдар арасында көп нерсе эмне болуп жатат азыр? Эмне менен келип сизге кайрылышат? Чоң көйгөйлөр эмнеде? Чоң көйгөйлөр бири-бирин түшүнбөй, ажырашуу жолундамын деген айымдар өтө көп да. Ажырашсамбы, ажырашпасамбы деп
5 жыл, 6 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл жашагандар көп. Өтө көп. Мен курстарда 2 жыл алып баратам, ошо 2 жылдын ичинде мен байкашымча аябай көп айымда окуттум. Эмнени байкадым? Көбүнесе ажырашам деп жашап келет, же ажырашат, ажырашыптың аты, же болсо ажырашам деп өмүр бою бактысыз жашайт. Бизде мындай, мен бактылуумун, мен ушунчалык үй бүлөлүк жашоом сонун, мен жүрөгүм мына жер толуктанган, мага болду, эч нерсе кереги жок дегендер мындай сөз менен сүйлөп койсок дагы, ичибизде баары мына жерде бир нерсе жетпейт, мына жерде жыртык бар деп жашайбыз да. Бизге мындай эл көрдүгү көбүрөөк көрсөткөнгө аракет кылабыз, мен бактылуум деп. Бирок чыныгы бактылуулар өтө аз. Өтө аз. Биринчи ирет бул түшүнбөстүк. Түшүнбөстүк, бири-бирин түшүнүп, бири-бирин көтөрүп, анан соо эмес психика. Көп айымдардын, мырзалардын үй бүлө кураарда даярдыгы жок. Психика жактан даярдыгы жок. Үй бүлө эмне, сүйүү эмне деген план жок. Азыркы жаштар албетте ойлонуп баштады. Мурдага караганда ойлонуп, изилденип, китеп окуп баштады, жылыш бар. Бирок буга чейинки мына адамдардын көбү бактысыз ошол себептен. Демек, окуган эмес, изденген эмес, изденген эмес, мектепте окуду, университетте окуду, кесиптин ээси болду, бизнес карьера, там кесипкөй адис болду, бирок үй бүлө деген бул өзүнчө ийлим, үй бүлөдө дайыма иштеш керек, мамиленин үстүнөн иштеш керек дегенди ойлонуп турабыз. Анан айымдар өзгөчө мындай көп нерседен күтүү менен жашайт да. Мага жолдошум мынтиш тиш керек, тигин тиш керек, тигин тиш керек, тигин тиш керек, тигин тиш керек. А сен эмне кылдың? Мен бала төрөдүм, мен үйдө отурам, мен баланы карап атам, мен буну тигинтет. Ал эмес, сен эмне кылдың моралдык жактан? Сен кантип көтөрүп атасың? Сен жакшы сөз айтып атасыңбы? Сен анын психологиясын билесиңби? Ал эмне ойлоп атат түшүнөсүңбү? Түшүнбөйт. Бири-бирин эркек аял түшүнбөйт, аял эркек түшүнбөйт. Демек, жогоруда сиз айткандай эле 10 жыл, 15 жыл мен ажырашам деген эки ойдо жашап жүрө бергендер бар экен да. Өтө көп. Өтө көп. Сизге келип окушту, анан кандай жыйынтык болуп кетип атат? Мен өзүм ошентип жашаганыма көп жыл болгон. Сиз өзүңүз ошентип ойлончусуз? Мен ошодон өткөм. Анткени мен дагы жашасамбы, жашасамбы, кантип жашасам деп өзүм башыман өткөрөм. Анан мен врачмын, албетте мен психологияны окудум. Анан кийин дагы аябай изилдендим, окудум, канча деген китеп окудум, канча деген маалыматты анализдедим. Анан өзүм жашоомо колдондум, чындык алдым, таң калдым. Кандайча? Аябай эч нерсе деле мындай башкача болгон жок, бирок мамилемди өзгөртсөм эле жакшы чындык алдым да. Ошентип атып мен анан курс ачтым. Курска келген айымдар А точкасы, А чекитинен баштап мен ажырашам, же ажырашпайм, же түйүнчөктөрдүн баарын чогултуп алдым, 5 баламды даярдап отургам. Анан калып калдым деген айымдар да болду да. Курсту бүттүм. Анан кийин макул экенмин. Жашоо башкача экен. Мен туура эмес кабыл алыптырмын деген өтө көп. Азыр айтып берсем, аябай көп көйгөйлөр бар. Бирок эң негизгиси үй бүлө көп, үй бүлө сактап калат. Кайсы учурда чын эле ажырашыш керек, кайсы учурда бул жөн эле өзүбүздүн туура эмес ой жүгүртүүбүз, өзүбүздүн туура эмес психикабыз, өзүбүздүн жашоого даяр эмесибиз билдирет. Мен ошонун баарын айтып түшүндүрүп берем да айымдарга. Мисалы, ошол катталуучулар дейли, соц тармактарда отурган жолсу, азыр бизди көрүп аткан көрүүчүлөр деле ошол мисалы ойлонуп аткандар бар да, ошентипчи мисалы. Анан мен да окусам, өнүксөм, анан Айнура Сагынбаеванын курсуна барсам, ал канча сом болду экен деген да ой келет да. Кымбат болуш керек, же барбай эле коеюнчу деп мындай материалдык жактан да ойлонуп эле жөн эле отуруп калгандар бар да. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Мындай да, мен дагы өзүмө вклад кылгандан коркчумун. Азыр блогинг мага аябай чоң жардам берди да, өзүмөн акча аябай калдым. Анткени сен өзүңө салмайынча, мен мисалы ал курсту бекер деле берип койсом болот, бирок бааланбайт.
эгерде акчага сатып алса, ал бааланат, ал жан табашып угат, кой, сатып алдым элем, угушум керек, бул мага керек деп. Анан ошол нерсе баалуу болот. Ошон үчүн айымдар биринчи ирет өзүңөр жалаң гана курска каранды эмес, бул бүт нерсеге, кийимден, жашынакай тамак ичкенден, эс алгандан эч качан өзүңөрдөн каражат аябашыңар керек. Мисалы, мен ошол курсту жазыш үчүн 2 жыл канча дейин китеп окудум. 20 жыл монтип жашадым, Анан бүт баарын жашоодо көрдүм, үй бүлө менен, жолдошу менен көрдүм. Анализдедим. Ошонун бүт баарын даярдап бердим. Кааласаңар, мен жолу менен кетсеңер болот. Окуп, ошончо изилденип, эксперимент кылып, кааласаңар даяр нерсени алып сиңирип алсаңар болот. Мен ошон үчүн курс инсайт дедим да. Бул инсайттар. Мен ойлогон нерсе деп туруп келет, жазам. Чын эле жардам берип атат, өтө катуу жардам берип атат. Баасы жөнүндө айта аласызбы? Баалары азыр биз иреттеп атабыз. Баасына өтө төмөн баадан баштаганбыз, баштайлы деп. Канчалык адам, мындай, мисалы, мен медициналык билимим бар. 1 ай бүтүп алып эле психологмун дегендер толтура, мен психологмун, мен коучмун. Мен медакадемияда канча окудум, аякта психиатрияны окугам, психология. Азыр окуп атам 1 жылдык медициналык психолог, сексолог деген. Ошондо да менде бар синдром самозванца, да, менде клинический психолог эмес деп, мен психологмун деп өзүмдү эметпейм, бирок мен курс инсайт деп айтам да. Бирок бул чын эле психологиялык курс. 2,5 миңден азыр бааларын көтөрөбүз 20 миңге чейин, ал жерде ар кандай эмелери бар да. Ар кандай тарифтери бар, ар кандай узактыгы, ар кандай маалымат, ар кандай Курстардын сабактардын бөлүнүшүнө жараша. Чынында жогоруда айтып калдыңыз, чынында 1 ай окуп алып эле мен психологмун деп чыккандар көбөйдү деп. Өтө көп. Азыр чынында коучтар да көбөйдү, психологдор да көбөйдү. Сабак өтүп аткан эле адамдар, элдин баары мындайча айтканда, акыл эле үйрөтүп аткандар да. Карап отуруп мен эле окубай жүрөмбү деп ойлонуп кетесиң кээдечи. Коучтар өтө көп санда да. Анан аларды чынында кантип тандап барыш керек? Ар бир адам коучту өзүнүн деңгээлине жараша таңдайт. Мисалы, мен көрүп аткан көп эле коучтар өздөрү мындай 2 тамганы туура сүйлөй албайт. Билимин сураш керек, биринчи ирет, билимин сураш керек. Психологмун деген корочканы көрсөтөт. Ал психолог кандай психологсуң сен? Канча жыл тажрыйбаң бар? Психологдор да бөлүнөт, клиникалык психологдор болот, адам менен адам сүйлөшүп, адамды кабыл алгандар. Анан коуч психологдор болот, медициналык психологдор болот, психотерапевттер болот, психоаналитиктер болот, ар кандай эмелер болот. Мен мисалы жанагындай гештальт психотерапия, жанагындай медитация, гипнотерапияны албайм. Анткени мен врач болуп туруп, мен укугум жок деп эсептейм. Ал үчүн өзүнчө адис болуш керек. Анан эч билими жоктор эле келип элдерди транска киргизип, гипнозго киргизип, пил атып, сооротуп аткандарды көрүп мен жүрөгүм ооруйт да. Элдер андайларга ишенбегиле, барбагы алдымдар. Эгерде чын эле медициналык билими болуп, ошого укугу болуп, документтери болсо баргы. Ошон үчүн мен айтып атам, меники психология курс инсайт. Кааласаңар кабыл аласыңар маалымат. Мен реалдуулукту көрсөтөм. Психологияны айтам. Мисалы, ошол эле сүйүнүч гормондору көп айымдар айтат. Мен күйөөмө кечке эле СМС жазгым келе берет. Мен кечке эле чалгым келе берет. Каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың, эмнеге келбейсиң? Анан мага көңүл бурбай калса таарынам, анан мынтем, анан тигинтем депчи. Мен түшүндүрүп берем. Адамда 4 сүйүнүч гормону бар. Мен врач катары түшүндүрүп берем. Эндорфин, дофамин, серотонин, окситоцин. Силер эмне үчүн жазгыңар келе берет, чалгыңар келе берет? Силер маркерду күтүп атасыңар, Силер өзүңөрдү сулуу сезбейсиңер, өзүңөр ишенбейсиңер, өзүңөрдү жашынакай, сүйүктүү сезбейсиңер. Сөзсүз андан бир нерсе алып турушуңар керек да, маркер, белги да. Сен мени сүйөсүң, ооба сүйөм. Мени сүйөт экен. Разы болуп калат. Жыргап калат. Ошол эмне үчүн ошондой кылгың келет? Анткени сүйүнүч гормону керек сага. Сүйүнүч гормону күндө окат, бала, чакка, үйт болсо сен каяктан табарыңды билбейсиң. Ошо жолдошуңан жалдырап күтөсүң да. Ал нерсени эндорфин, дофамин, серотонин, окситоцинди өзүң деле чыгара алсаң болот. Кантип? Эндорфин көнүгүү кылсаң, бийлесең чыгат. Же комедия көрсөң, вайнды көрсөң чыгат. Отуруп, көр, жыргап, каткырып күл. Ошо күйөөмдүн сүйөм деген сөзүнүн ордуна өзүң бактылуу боласың. Мисалы, ошол эле окситоцин, дофамин бир нерсеге жетишкендикте чыгат. Жетишкендикте. Мисалы, көп айымдар күйөөсүнүн артынан кубалап,
аны өзүнө каратып контролдоп туруш керек да, мынтипчи. А ошол гармонду, биз ошол эле гармонду бир кичинекей күндө бир кичинекей максат коюп, мисалы, мен бүгүн 20 англисче сөз үйрөнөм. Анан бир моундай сабакты окуйм, ошол эле Сагынбаеванын курсун окуйм. Же бүгүн ушу көйнөктү тигип бүтүп кийем, же ушу торту жасап бүтөм, же үйүмдү таптаза кылып жыйнап чыгам деп бир максат коесуңар. Бүт баарын бүткөндөн кийин ошол дофамин чыгат. Организмге баары бир каяктан чыгат дофамин. Же күйөөңдү такалап бери каратып отуруп алдыңбы, же бир нерсеге чечтиң. Экинчиси өзүңө пайдалуу. Ошон үчүн адам өзүнүн организмин билгенде, эркектин психологиясын үйрөтөм, эркектер кандай ойлонот. Эркектер ойлонгондо, ал биздин сөзүбүздү аялдар коок эмесин жей бересиз го туруп, тигини кыл, буну кыл, буну десе бакуш эмне кылаарын билбей калат. Алар көп маалыматты дароо кабыл албайт. Алар жайдан бирден айтыш керек. Экинчиден алар образ катары кабыл алат, картинка катары кабыл алат. Аларга бир нерсе көрсөтсөң, жакшы эстеп калат да. Ошон үчүн эркекти түшүнүш керек. Кандай кабыл алат? Сен сөзүңдү жеткириш үчүн мен кантип белек алам күйөөмөн деп сурайт да. Бир уникалдуу бир техника бар. Жок, аны түшүн, мээсинде эмне болот. Кантип тура жеткириш керек маалыматты. Анан өзү эле белек бергиси келет. Өзү курстардан кийин мага бул машина дарт этти, мага iPhone дарт этти, мага тиги дарт. Сен түшүнүп калдың, тура сүйлөп калдың. Ошон үчүн сага баарын берип атат. Мына ушундай. Демек, айымдар өзүн биринчи баалай алыш керек дегенди айткыңыз келип атат, Айнур эже, эфирибиз соңуна келип калыптыр. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сонун маалыматтар үчүн дагы көп суроолор берилбей калды. Бизден бир аз кичинекей белек болсун дейли. Ыраазычылык билдиребиз келгендигиңиз үчүн. Бүгүн бизде коуч Айнура Сагынбаева болду. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.